Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто актер жана сүрөтчү Уланбек Султангазиев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Уланбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Сиз бүгүн коомчулуктун элесинде жакында болуп өткөн көчмөндөр оюнундагы кыргыз эли үчүн жана көчмөндөр үчүн ыйык деп койсом да болот, мөңгү суузун алып келишиңиз менен эсте калдыңыз. Ошол боюнча коомчулукка азын аулак айтып берсеңиз. Негизи көчмөндөр оюнуна бир 15 күн калганда барып келдик, 3 күнгө. Бул идеясы же сценарий десем болот. Максутов Алтынбек байкеге таандык. 3 күн Караколдон нары 1,5 сааттай вертолет менен учуп барып, тоонун бийиктиги 7030го. Анан аякта дем алуу дагы аябай кыйын экен. Барганда эле башыбыз баарыбыздыкы ооруду. Басканда аябай кыйын экен. Баягы бийик тоо болгонго чуркаганга да болбойт экен. Бул Макал арт студиясы жана Айтыш фильм студиясынын тарабынан тартылды. Режиссеру Акжол Бекболотов. Мындан келди ошол бийиктикке чыгып, ошондой бийиктиктен сууну алып келүү вазипасы сизге жүктөлгөнү сизге кандай сезимдерди алып келди? Негизи мага чоо жайын айтып, ушул жака барып келесиң, бийик жер, сенин ден соолугуң жакшыбы, мындай кыйынчылык туудурушу мүмкүн деп эскертишти. Бирок негедир ошол Хан Теңириге барганга
укканда эле аябай сүйүнүп кубанып, мүмкүн ден соолугум начар болсо дагы бара алам деп бармакмын да. Аябай мындай толкундандым ал жерге барганда, мындай Кыргызстандын мындай байлыгын сездим да, мындайча айткандачы. Ошондой бир көнөргүз байлыгыбыз, мөңгүнүн жаткандыгы. Көбүнчө ушул мөңгү менен иштеген адамдар айтып калат, мөңгү бул тирүү, кадимкидей эле ал дем алат, кадимкидей эле сүйлөшөт, анын бир өзүнүн башкача бир адамга болгон бир сезими бар деп. Сиз ошону байкаган жоксузбу? Негизи ошо тоонун эле сүрүү бир кандайдыр бир кыргыздын эмесе тетиги Манас ата бабаларыбыздан бери карап тургандай бир сүрдүү, аябай мөңгүнүн бийиктиги 500 метрдей экен, ошонун үстүндө жүрдүк. Мындай тоолор кулап, эмелер көчкүлөр түшүп, муздар жарылып, мындай аябай мындай сүрдүү үндөр да чыгып турат экен, андай. Жанагы сууну алган жер дагы, анын үстүндө дагы ошо 200 метрдей бийиктик бар да, ошонун астынан анын ичине киргенде да үстүбүздөн басып калышы да мүмкүн болчу да, үңкүрдүн ичине. Жанагы үңкүрдүн ичине киргенде? Ошол мөңгү баягы канча жылдар бою туруп муз болуп калган да. Ал үңкүр атайын жасалганбы же ошондой өзү бар бекен? Бул табияттан куралган. Жана тамчынын тамып жатканы, ошол жанакы илинип турган муз, ошол бардыгы чын эле накта эле болгон нерсе, анткени деген коомчулукта бир аз бул компьютер менен жасалган нерсе деп дагы айтылгандар болуп кетти. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жок, бул эч кандай компьютердин жардамы менен монтаж деген жок. Бул ошол жакка барып, бүт бардыгы натуралдуу тартылды. Мөңгү, тоолор бардыгы тең. Ошо. Анткени эмне үчүн компьютер же болбосо бул чыныгы нерсе деп талаш болуп калды. Анткени туристтердин арасында ошол жерге барып келүүгө кызыккандар жана жанагы башка мамлекеттерде бар эмеспи, бир жөнөкөй эмес жерлерин алып барганда ири суммадагы акчаларды мамлекетке төлөп анан чыгып келишет. Ошол сыяктуу сунуштар дагы болуп, ошонун чыныгы эле мөңгү экен деген суроолорду беришти, бирок биз тараптан эч кандай бир нерсе болгон жок. Аны далилдеп берүү, менимче далилдөө үчүн биздин атайын бир өкүлдөр атайын ал жака дагы бир жолу чыгып көрсөтүш керек го деген ойдобуз. Уламбек мырза, сиз бир гана буга чейин бул бүгүнкү күндө жаңы эле жаралып ошол мөңгү суусун алып келбестен буга чейин сүрөт тартып жана бир топ ролдорду ойногон учурларыңыз да бар экен. Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Негизи биринчи сүрөтчүлүк окуу жайды бүтүргөм академиядан, живопись бөлүмүн. Андан кийинки экинчи профессиям сүрөтчү, коюучу жана декоратор. Анан кийинчерээк эле бир кокусунан ушул актерлук жакка оошуп кеттим. Ошондон бери ушу кино жаатында аркалап келатам. 10дон ашык тасмаларга катыштым десем болот. Кайсы фильмдер экенин айтып берип кетпесиз? Нуртай Борбиевдин Тагдыр деген, Нурбек Эйген Пустой дом, эстен да чыгып кетет. Мунабияда да ойногон жериңиз бар, Жакшы ролдор экен. Мына Уламбек мырза, сизге чейин бул жерге ошол жогоруда сайт өткөн Алтынбек Максутов мырза келип, Алтынбек мырза деген бизди абдан бир жакшы нерсе менен кубандырып кетти. Биз ал жөнүндө бүгүнкү күндө айтып бүтүрө албай атабыз. Биздин ошол сиз алып келген мөңгү суузу Олимпиаданын оту сыяктуу эле. Дүйнө жүзүн кайсыл жака кыдырбасын, биз ошол мөңгүнүн суузун алат экенбиз. Ошол жанагы кумара деп коебузбу, ошого куюп туруп көкөргө, мөңгүнүн суузун көкөргө куюп алып, жерди жөө, атчан жерде атчан, самолетко түшө турган жерде самолетко түшүп отуруп, аягында биздин суу барып, ошол мисалы үчүн кийинки түрк элинде өткөнчат. Түрк элинде казанга куюлган сууга биздин мөңгүнүн суузу тамчылаганда гана ошол оюн башталат экен. Эгерде ошол мөңгү суузун жеткирүү вазипасы аягына чейин сизге тапшырылса, сиз кандай жооп берет элеңиз? Ооба, Алтынбек байке дагы ушундай маңызды айткан. Сууну ошол ар бир көчмөндөр оюн өткөн сайын сен барып,
сууну алып келесиң, анан тапшырчу кишиге тапшырасың деп. Бул жолкусун биздин президентибизге тапшырмак болчумун. Анан кийин аягында президент келбегенге байланыштуу сценарий өзгөрүлүп кеттиби, мен барбай калдым. Бирок даяр турдум, сакалды албай, кийимдерди тапшырбай. Негизги ошо сууну биздин өлкө башчыга тапшырып, андан кийин гана өлкө башчысы аны түрк элине бериш керек болчу. Жакшы ойлонулган экен негизи. Себеби анткени өлкө башчы деген өлкө башчы, ал эми мөңгүнүн суузу бул деген биздин илгерки ата тегибизден келаткан, бизди багып келаткан, биздин кыргыздын урпагын улантып келаткан негизги бир биздин байлыгыбыз деп айтсак дагы болот. Өлкө башчысы өзү тапшырса да жакшы болмок экен. Мындан келди, эгерде ошол нерсе сизге тапшырылса, сиз аны аткарууга даярсыз, Дайым даярмын. Дагы бир нерсе айтылып калды. Бул мөңгүдөн суу алынып келинген, биринчиден компьютер менен жасалса, экинчиден түрк элине тапшырып жатканда анын ичинде суу жок депчи. Негизи бул мөңгүнүн суузу, муздатылган суу бир топ күнгө чейин, жарым жылга чейин ал жанагы замзам суузу сыяктуу эле эскирбей, эчтеке болбой тура берет. Негизи эле тура берет деп айтылат. Тоонун суузун алып келсең деле үйдө тура берет го, 1-2 айга чейин бузулбай. Ошол көкөрдүн ичинде суу бар беле же жок беле? Көкөрдүн тартылып атканда көкөргө суу тамчылап анык эле тартылган. Андан тышкары дагы президентке деп башка сурангандарга бардыгына тең алып келдик. Кенен эле сууну алып келдик. Жетиштүү болчу бардыгы тең. Жетип болчу, анын ичинде суу бар болчу да. Уланбек мырза, эми мындан аркы иш пландарыңыз кандай? Дагы бир кандай нерсеге көрүнгүңүз келет? Кандай нерсени аткаргыңыз келет? Жанагы бир бар эмеспи бизде? Кээ бир жылдыздар бир көрүнүп туруп эле анан кийин таппай калабыз. Кийин карасак анын тагдыры башкача, же кыйналып жашап аткан болот, же чет мамлекетке кетип калган болот, же болбосо ошол биздин бир кыргыздын атын алыска чыгарып аткара турган кызматын жасабастан башка бир бизнес менен алектенип, күнүмдүк баягы көрү кат менен алектенип кеткен учурлар көп болот. Сиздин иш пландарыңыз кандай жана сизди колдоочу кишилер барбы? Негизи колдоочу десе, бул багытта мен өзүмдүн эле күйөрмандарым, эл десем болот. Анан бул кино чөйрөсүнө келип баш бутумду салып алгандан кийин мен аягына чейин чыгышым керек. Буга чейин негизи журналисттерден качып турчумун интервьюга чакырганда. Себеби мен эч нерсе кылбасам, кыйратпасам, мен аяктан эмнени сүйлөйм деп. Анан мен негизи бул актерлук жагынан атайы билим алган эмесмин. Кийин курстарда гана окугам, режиссерлордон сабак алгам. Диплом жок десем болот. Анан эми буюрса ошол канчалык көп тартылып эметкенин бардыгы практика болду, сабак болду. Өзүм да Курманжан Даткага чакырганда жакшы роль сунушташкан. Бирок негедир өзүмдү кийимди, костюмду кийгенден кийин, грим коюлгандан кийин ал ролго өзүм ылайыксыз экенин өзүм да сездим. Ар бир актер өзүнө режиссер болуш керек биринчиден. Эми буюрса ушунча тажрыйбадан кийин эми жакшы ролдор тийсе, эми аткарам деген, эми даярмын да. Сүрөтчү катары кайсыл белгилүү сүрөттөрүңүздү айтып бере аласыз? Негизи сүрөттү ошо академияда окуп жүргөндө выставкаларга көп катышчумун. Көп биринчи орун, экинчи орун выставкалардан да жеңген дипломдорум бар. Анын ичинен картиналардан Эне деген картинам бар. Ошонун белгилүү. Андан бери жанагы көпчүлүк колдонуп, суктанып жүргөн очоктун жанында от жагып отурган эне сиздин картинаңыз эмеспи? Жок. Андай ал темада тартылган көп эле сүрөтчүлөр тарткан. Мен кичине башкачараак. Баласын эмизип аткан айдын жарыгында. Негизи ошондой, Ооба. Эми сөзүбүздүн аягында Уланбек мырза, сизди биздин эфирден көрүп, ошондой биздин кыргыздын бир сыймыктанган мөңгүсүнөн алып келген сууңузду ошол элесте, сизди элестеткен, жана айтып коебузго, кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деп. Ал эми ошол мөңгүдөн келген сууну элестеткенде, сиздин өңүңүздү элестетип, биздин эфирден көргөн кыздар Уланбектин жолдошу бар бекен, бала чакасы бар бекен деп сураса, эмне деп жооп берели, ошого өзүңүз айтып кетсеңиз. Бул
азыркы учурда суроого жооп да мен үчүн кыйын, себеби мен бойдокмун. Эми тагдыр жазылмышы ушул экен, же убакыт саты келбей аткандыр. Буйрук деп эле турам. Үйлөнө элексиң мындан келди. Сен телефонуңду кыздарга бере берсек болот, Жакшы экен, Уланбек мырза. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары дагы сизге кең келечек, жакшылыктарды каалайбыз. Анткени менимче ар бир кыргыз уулу, ар бир кыргыз тукуму кыргыз үчүн бир олуттуу нерсе жасап кетүү бул баарыбыздын милдетибиз деп ойлойм. Маегиңизге чоң Сиздерге дагы рахмат. Чакырганыңыздарга, иштериңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуздар. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн көчмөндөр оюнунда Улуу Хан Тенгири тоосунан мөңгүнүн суузун алып келип, бүткүл Кыргызстанга белгилүү болгон Уланбек Султангазиев мырза келип маек коюп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.